Assalamu alaikum ураттуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Билерман Ордо ЛТР телеканалы бүгүн күзгү сериялардын 3-туру. Телекөрүүчүлөргө каршы бүгүн Динара Сапаровдун командасы Ордого келген. Анда эмесе команданы Ордого чакырууну баштаймын. Бектурган Мизамедин уулу, команда мүчөсү, кесип боюнча экономист, муниципалдык кызматкер. Ажыбай Жунусов, кесип боюнча химик технолог, мугалим ОШТУнун окутуучусу. Кийинки катышуучубуз Аруке Тазабекова, программист, математик, мугалим. Тариел Гайратбек уулу, кесип боюнча юрист, учурда жеке ишкер. Жаныш Жусупбеков, команда мүчөсү, муниципалдык кызматкер. Жана команда капитаны Динара Сапарова, кесип боюнча педагог, учурда муниципалдык тармакта кызматкер болуп иштейт. Мына ушул негизинен педагогика жаатындагы команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Анда эмесе биз алдыда оюнду күзөтөбүз. Ким кандай жыйынтык көрсөтөт. Мына жайдан берки убакыт арадан көп эле убакыт өтүп кетти. Тилекке каршы жайында 6-3 эсебинде жеңип калгансыздар. Бүгүн болсо кайрадан силер премьер лигага чыгыш үчүн аракет кыласыздар. Мана кандай, Динара? Команда даярбы оюнга? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр жана клуб мүчөлөрү. Күзгү серияда команда телекөрүүчүлөр менен таймашууга даяр. Команданын маанайы өтө сонун. Кол чабуулар болсун анда. Анда биз оюнду баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн ушул команда силерге каршы ойнойт. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Биз болсо жаңы кошулган телекөрүүчүлөр үчүн даректерди бир жолу кайталап кетели. Даректерибиз мурдагыдай эле. Билерман Ордо Ош Шаалин көчөсү 330 биздин каттар үчүн. YouTube'да Билерман Ордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Билерман Ордо деп издөөдөн жазсаңыздар эле чыгат. Facebook'ta Билерман Ордо баракчабыз бар. Билерман Чекит ТВ күчүкчө мейл чекитирүү жана Instagram'да Билерман астынча Ордо биздин расмий баракчабыз. Катталып, сөз түрдө катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар. Биздин өнөктөштөрдү айта кетели. Биздин өнөктөштөр адаттагы эле бар болду. Барболго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукцияларыбыз бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөштөр актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбор сиздерден жарнактын бардык түрлөрүн кабыл алып, даярдайт, чыгарып берет. Таев Костюмс сиздерге жакшы маанай каалайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, оюнду баштадык. Эсеп азырынча 0-0. Биз болсо биринчи раундга старт берет. Биринчи раунд. Экинчи турда Саламамовдун командасы жеңиш менен аяктаган. Команда жогорку лигага кайра чыккан премьер лигадан. Биринчи тур Бектур Сыдыковдун командасы 1 упай айырма менен жеңилип калды. Бүгүн 3-чү тур. Нурбек Станбеков Ала Бука районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Египетте мурда бир жазылган китептеринде, өздөрүнүн бир улуттук китеби бар экен. Бул нерсе ушундайча сүрөттөлөт экен. Бул нерсенин асты жагы жер болсо, үстүңкү жагы асмандын күмбөзү деп айтылат экен. Асты жагы жер, үстүңкү жагы асмандын күмбөзү. Жер менен асман күмбөзүнүн ортосунда ушул нерсе иштегенде дайыма күндүн нуру чачып турат экен. Китепте ушундай жазылыптыр. Бул нерсе бүгүнкү күндө дагы көпчүлүк адамдар колдонушат муну бүгүнкү күндө. Урматтуу билермандар. Көпчүлүк үйлөрдөгү бар нерсе бул эмне? Кетти минута. Асты жагы жер болсо, Египетте Каливали асты жагы жер болсо, сүрөттөлгөн асты жер, үстү Жанагы саат бар го, кум мындай кылган. Ортодо ушул нерсе иштесе, үстү асман воздух болуп калат го. Күзгү болсо тегерек күзгү жарык. иштегенде күн нуру чачып турат. Күзгү болушу мүмкүн. Мисалы, ошо саат болушу асты жер, мүмкүн. үстү Дагы асман эмне? менен күмбөзү, ортодо ушул нерсе. Кум сааттан башка дагы вариант дагы. Ар бир үйдө бар. Кум саат азыр бүгүнкү күндө колдонулабы? Чатырларда эч нерсе колдонулбайт, а? Чатыр бар. Египет. Египетте Каливали дегенде ошондо. Ортодо ушул нерсе иштесе күн нуру чачат. Звук что-то слабый, Равиль.
Жандурак талкуу, жандурак. Асты жер, үстү асман мүмкүн. Так, варианттар. Жанду талкуу, жанду кылыңыздар, жанду. Ошол нерсе иштегенде Бирок телевизордон жакшы чыгып атат да. иштегенде чачып турат күндүн нуру дейт. Баягы пирамида эмеспи? Пирамида жок. Күзгү окшойт. Мен күзгүдө ойлоп атам да. Күндүн жарыгы чачып турат. Ошо күн сыяктуу мына күн тийгенде Күндүн жарыгы келип тийгенде күндүз күзгү болот. ичин жапжарык кылып ичелер го фильмдерде. Үстү асман Асманды алсак болот да жарыктык деп бир жагы. Кара жагы жер, неме жагы Суу эмеспи? Ушул иштегенде күн не деди? Ушул иштегенде күн күндүн нуру чачып турат. Күндүн нуру чачылып турат. Ушу күзгү дейм да. чалып турат. Пирамидалардын ичинде жайгашкан күзгүлөр болчу эле. Күзгүбү саатпы. Кандайча Кай саат токтолосуңуз? Болду. Убакыт бүттү. Динара ким жооп берет? Бүгүнкү күндө көптөгөн үйлөрдө бул нерсе бар экен. Тариел Кайратбек уулу жооп берет. Тариел. Биздин оюбуз боюнча урматтуу алып баруучу жанагы сааттын бир түрү бар го. Кум үстүнөн түшкөндө жерге эки бөлүктөн турат, мындай айланып. Оюм түшүндү. Кум саатын айтып атасыз Кум саат да. Ошо бул кум жака түшкөн сайын асты толуп үстү бош болуп калат го, асман сыяктуу мындай аба туруп, баягы мейкиндик болуп калат, асты жер болуп калат. Оюбузга ошол келди эми саат кум сааты. Кум сааты. Жооп кабыл алынат. Акыркы жолу тандырга нан жаптыңызбы, Динара? Ооба. Эсиңизден чыгыптыр, сиз тандырга нан жаппай атат экенсиз. Бул тандыр болчу, урматтуу билермандар. Бул тандыр болчу. Асты жер, үстү асманга карап турат дедим. Тандырдын оозу бош. Орто бул иштегенде күндүн нуру дейт. Бул жалын, урматтуулар. Козопаянын жалыны кадимгиде күндүн нуруна китепте ушинтип салыштырып атат. Көптөгөн үйлөрдө бар дедим. Экинчи раунд оюнду уланта. Экинчи раунд. Нан жаппай коюп ушундай болду да. Нан жаппай коюп. Блиц раунд. 3 суроо 20 секундадан. Анда биз биринчи суроого кезек беребиз. Мээрим Тырмек кызы Базар Коруун районунан силерге каршы суроо берет. Бир тамашага ылайык, тамаша экен да. Акыркы 25 жылда балалуу болуу азайып кетиптир дейт. Себеби үйлөнүп жатканда ЗАГСта ушул нерсе эмнегедир колдонулбай калды, мурун колдонулчу эле дептир. Эмне тамаша бул? Кетти 20 секунда. Ал не? макырчы. Тамаша кылайык. Тамаша эмес бирок ол. Тамаша эмес. Колдонулбай калды дейт. Колдонулбай калды. ЗАГСта эмне колдонулат Азыр ЗАГСта? наоборот Мурда кукла байлап коюшчу эле символический. Эме машиналарга Машинанын астына да. Следующийдин астына. Азыр эч ким байлабай койт. Белге дагы эмеси бар э. Onu байлайт. Аны байлайт. Кукла, машинанын алдындагы кукла. Динара. Суроого Ажыбай жооп берет. Ажыбай мырза. Урматтуу баштоочу, биздин команданын ою боюнча бир версия болуп турат. Мурда биз бала кезде жаш кезибизде ЗАГС болгондо сөзсүз келин менен үйлөнүп аткан күйөө алып отурган машинанын алдына кукла байлап койчу эле да, ушу балалуу болсун деген ниет тилек менен. Азыр ошондой байланбай калды, мүмкүн ошого байланыштуу деп ойлоп атабыз. Биздин команданын ою боюнча ушундай жооп болду. Машинанын алдындагы кукла. Куурчак. Ооба, курчак. Канча жыл болду үйлөнгөнүңүзгө, Ажыбай мырза? 13 жыл болду. Курчак байланыңызбы, жокпу ЗАГС? Жок, мен байлабадым. Бул курчак болчу, жооп туура. Мына телекөрүүчү атайын ушундай сүрөт жөнөтүп коюптур. Акыркы жылдары балалуу болуу азайып кеткенинен мындай бир тамаша иретинде ушундай экен да. Мурда курчак ойлоп, буюрса балалуу болосуз деген ниет менен ушундай курчактар болчу дейт. Азыр болсо курчак жок, кымбат баалуу машиналар, бирок деген бала жок дейт. Кымбат машиналар менен жүрүп калдык, бирок алдыда курчак байланбай калды дейт. Эми бул тамаша болушун, бирок турмуш чындыгы бар бул жерде. Ооба, болушу мүмкүн. Үйлөн электери бул жерде ким бар? Үйлөн электерден Бектурган үйлөнгөн бар. Айтеңер.
курчак байлап коер. Экинчи суроо. Нурзат Мусаланова Талас облусунан силерге каршы берет. Урматтуу билермандар. Телекөрүүчү аяк бир кызыктуу суроону жөнөткөн да. Лиза деп аталган журналдын 2005-жылдагы сандарынын биринде сымбаттуу аялдардын рейтинги жарыяланган. Негизи рейтингдер чыгып турат, келбеттүү аялдардын дүйнө жүзүндө. Биринчи орунда Хайди Клум экен, модель. Экинчи орунда Анджелина Джоли, актриса. Үчүнчү орунда Памела Андерсон жайгаштыр. Ал эми 6-чы орунду дээрлик 20 жылдан бери эч кимге бербей 20 жылдан бери таптакыр келбети өзгөрбөгөн бир айым ээлеп турат экен. 20 жылдан бери бирдей абалда турат экен. Картайбайт да экен. Сиздерге суроо. Бул ким болушу мүмкүн? Мона Лиза. Алла Пугачева Жок, Мона Лиза, Мона Лиза. Моника эмеспи? Сымбаттуу аялдар. ал эмне неме тирик аялдар да Мона Лиза. Тирүү аялдар Мона Лиза. Дайыма ошол немеден чыгып турат. Ал Мона Лиза. Же болсом Моника Белучи болушу мүмкүн. Точно? Тирүү затты же өткөргөн зат. Сымбаттуу аялдар. Динар айым. 20 жылдан бери өзгөрбөйт экен да. Бирдей абалда тура берет. Суроого Жаныш Жусупбеков жооп берет. Жаныш Жусупбеков. Бул жерде тирүүбү же суроо маңызы кандай болот? Тирүү эмес. Мона Лиза. Мона Лиза. Жооп кабыл алыңдар. 6-чы орунга чыгып түшүп калышы мүмкүнбү Мона Лиза? Туура жооп. Бул мультфильм каарманы Мэтч Симпсон. Урматтуулар. Бул дагы ошо курчак сыяктуу эле бир мультфильм каарманы болчу. 20 жылдан бери ошол эле сүрөт, ошол кийимде тура берет экен. Сонун тауып алды команда. Азыр 2-0 эсеп. 2-0. 2 раунд. Башын болуңуздар. Üçüncü раунд. Сиздерге каршы Мирлан Абдыразаков Аксы районунан негизи Бишкекте архитектура тармагында эмгектенет экен. Экранга көңүл бурабыз. Суроону угабыз. Урматтуу билермандар, бул сүрөттө бир айталык малчы деп кое берелик, таягы менен мал жандыкты айдап жаткан бир көрүнүштү көрсөк болот. Бул азыр ушул могу эмне бул? Эшекпи же атпы? Ажыбай. Эшек, Эшек, кулагы бийик, чоң экен, эшек дейлик. Ушул малды айдап атат таягы мененчи. Негизи ушул таякты биз негизинен ушундай таяктарды биз мал жандыктарды айдаганда колдонобуз. Таяктын латынча аталышы дейт. Азыркы учурда көп угуп жатабыз, өзгөчө адамды шыктандыруу, мотивация жаатында ошондой курстардан дагы биз ушул таяктын латынча сөзүн көп колдонот экенбиз. Урматтуулар, сиздерге суроо. Таякчанын латынча аталышы эмне деп аталышы мүмкүн? Кетти. Тренинг. Мотивация. Тренинг. Оратор. Жок, анда сүйлөчү жок. Семинар эмес. Стимул. Стимул деген болушу мүмкүн. Стимул. Баягы немелерде букаларды айдаган сайгылар немеге турган. Мотивация стимул берет деген эле. Стимул болобу? Стимул деген жооп латын жазып жакында чыккандай. сайганы ошо стимул бергенде көтөрөсүң да, калыбың Бирок пайда. азыр именно стимул деген курс жок да, же Жок, бул ушу адамга түрткү берүү деген мааниде стимул деген. Семинар. Кайсынысына токтойбуз? Стимул деп ойлонуп атам да мен. Стимулбу? Ооба, себеби аны сайгылап атабы? Жылдырыш үчүн. Стимул ошол баягы букаларды, башка Европа өлкөлөрүнүн, Испанияларда ошо баягы немелерди, букаларды саят го. стимул Ошону стимул деп коет. Стимул заттуу. Зор версиясы стимул.
Динара. Бул суроого Тариел Кайратбек уулу жооп берет. Тариел. Экинчи жолку жооп бериши. Урматтуу алып баруучу, бул таякчанын латынча аталышы бул стимул. Азыр өзү айтып аткан тренингтерде, бандай курстарда адамга стимул берип, бандай өстүрүү. Эми стимул деген бул адамды ордунан козгоо, мындай кыргызча айтканда ийне деген дейди. Мен түрткү берүү. Таяктын латынча аталышы стимул деп аталат. Жооп туура. Эсеп 1-0. Жана команда өз тарабын эсебин ачты. 4-чү раунд. Эгер командада туура жооп дароо болсо, бармакча болсо, убактын токтотуш керек. Эгерде даяр жооп болсо, ишенимдүү болсо өзүнө билем. Бул убакыт үнөнүп калуу эң жакшы мүмкүнчүлүк болот. 4-чү раунд сиздерге каршы Жахангир Кайнаров же актив дизайн Жахангир Кайнаровго келтире. Жахангир Кайнар биздин ар дайымкы телегөрүүчү, Өзбекстан Республикасы Сырдария облусунан стимул. Бул сөздөрдү биз көп колдонобуз чындыгында. Сизде да стимул болсо иштейсиз да, Динара, туурабы? Стимул бар үчүн иштеп атабыз. Жаныш мырза да стимул бар үчүн иштеп атат, же стимул коюш керек алдыга дегендей. 20-кылымдын баштарында Бельгияда сыя иштеп чыгаруу, кадимгидей, муну азыр сиздер жазып атпайсыздарбы? Ушу сыя иштеп чыгаруу аябай өнүгүп кеткен экен да. Автоматтык же шарик ручкалар деп атабызбы? Ушулар пайда боло элек убакта сыянын кадыры чындыгында эле аябай бийик болгон. Себеби бул мамлекет аралык кат кабарды, сүйүү каттарын, сыр каттарын ушул сыя менен жеткиришкен да. Ошол кездеги Бельгиядагы буйртмаларга ылайык сыянын 15% тез кургай турган сыялар катары даярдап берген экен ишканаларчы. Буйртма алып, ошо буйртмалардын 15% тез кургай турган сыя даярдап бергиле дейт экен кардарларчы. Баасы бир аз кымбат болгону менен тез кургай турган сыялардын дагы өзүнүн кардарлары болгон экен. Тариел мырза. Сиздерге суроо. Бул сыялар кимдер үчүн чыгарылганын сиздер үндүү тыбыштары бирде жана көбүрөөк жазылган бир сөздөн табыңыздар. Кимдер үчүн даярдалган? Кентте. Бир сөз экен. Врачтар жок. Тез жаз. Дарыгерлер болушу мүмкүн. Кабарчыларга эмеспи? Катчылар. Мен ана бир уккан неме баягы сологойлор үчүн дагы дейм го, баягы мындай жазып атканда бул кургап баягы неме болуп атканда. Мынека сологойлор туура. Себеби мындай кылып кетип атканда булгап кетпеш үчүн кайра колун ичине койсо тезирээк кургап туруш керек деген Сологойлор болушат. көп үндүү тыбыштары бирдей дейт. Сологойлор. Өндү тыштар бир соло болуп атат. жана болор экен. Сол кол менен неме кылганга бир Булгоош үчүн газетаны баягы мисалы баракты ошол болушу мүмкүн. Дагы башка варианттар жок, Жок, ошол Өндү тыштар окшош болуп атпайбы? С, О да бар, соло, гойло. Болуп атат да, бар бирдей болот. Окуучулар десек болбой калат. Жок, онда А болуп калат да, анда. Динара. Урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы Тариел жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын ою боюнча бул сологойлор деген жоопко туура келди. Сологойлор деген жооп. Сиз өзүңүз кандай коюлсуз? Мен оңлой колмун. Жакшы. Ким сологой бул жерде? Демек 15% бул сологойлор буйртма берген. Жооп туура. 2-2 эсеп. 2-2 команда телегөрүүчүлөр менен теңдешти. 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд. Эми убагында келгендер атташ керек. 5-чи раунд. Кимдин суроосу келиши мүмкүн? Сологойлор. Эмне үчүн сологойлор? Себеби сологойлор жазганда эмени колу менен кырып кетет да. Тез кургай турган сыя болбосо ал булгайт баракты. Александр Герасименко, Россия Федерациясы, Новочебоксарск районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Россияга менче араңыздарда баргандар бар болуш керек. Тариел сиз баргансызбы? 3 күнгө баргам. 3 күнгө. Сиздердин назарыңыздарга мен ушундай бир сүрөттү коюп атам. Караңыздар. Россиянын Амурск облусунда Тында деп аталган
шаар бар экен. Тында, 5 тамга. Сиздер көрүп турган мына ушундай бочканы ошол Тында шаарынан көрсө болот. Узундугу 9 метр. Чындыгында мунун ичи музей, Жаныш мырза. Бул музей. Бул бочканын тарыхы СССР доорундагы бир ири долбоордо иштеген жумушчулардын жашаган учурун элестетет экен. Урматтуу билермандар. Бул музей бочка кайсы долбоорго эмнеге арналып салынган учурда бар. Кеттим мында. Тында болса суук болот да. Ал жерде немеге эмеспи? Суук болсо, Үстүнөн карасаңар вытяжкада бар. Бордо иштегендерге деп атат. Нефти эмеспи? Жок, нефти жок. тында Та суук Украинада жарылган не эле ошол? АЭС. АЭС курулган эмеси? Россияда. бул суу кемеде иштеп. Бул музей деп атат. Ошол жерде жашаган окшойт, үстүнө карасаңар түтүн чыккан жерлер бар. Ошол жерде суу Бир суук тескаш кетер кеме. Кайсы долбоорго деп атат да Бир бул? долбоор ошол. Долбоор. Не иш болгон? Суук жерде эскалат да. СССРдин учурунда Амурда курулган. Бул баягы космонавт учкандагы неме эмеспи? Юрий Гагарин. Жок, ири долбоордо иштеген бир немелер Жок, эми ири долбоорлордо заводдор болгон да. Неге ракета Олимпиада болгон, ошого мындай тезес жокпу, бирок Олимпиада жайкы Олимпиада болгон ошактарында эс. Россияда футбол болгон. Ой, эсемес. Неме кылаш керек? Тезеси жокпу? Суу астында кеме жасаган эмеспи? Ошондой эми суу астында. Же суу астында же болбосо могу баягы чокуга жасаган кеме сыяктуу бир ошонун Темир жол поезд. Динарайым. темир жол. баягы неме эмеспи? Бул кайсы ири долбоор СССР учурундагы? Кайса токтолобуз. Динарайым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Сиз СССРде төрөлгөнсүз да. Ооба. Сиз билишиңиз керек, балким. Динара. Бул жанагы эме жүк ташуучу кеме же болбосо бул бир долбоорго байланыштуу болуп атат, Ошо долбоордун аталышын айтып беришиңиз керек да. Ошондо иштеген жумушчуларга арналган ушундай бир бочка экен. Азыр музей экен. Кайсы долбоор жөнүндө сөз кетип жатат. Бул өзү азыркындагына баняга окшошуп атат, бирок ошол учурдагы темир жол курулушунда иштеген жумушчулар окшойт. Темир жол долбоору, темир жол куруу. Эмне деп аталган? Эгерде темир жол болсо. Макул, мен жоопту кабыл алдым. Убакыт өтүп кетти. Темир жол куруучуларына арналган долбоор дедиңиз. Жооп кабыл алдым. Туура жооп. СССР доорунда, СССР кубаттуу учурунда ушундай чоң магистрал салынган, Байкал-Амур магистралы деп, урматтуулар. Байкал БАМ деп коет. Бирок бул магистрал, бул БАМ чындыгында эле темир жолду курган. Жоңуз канааттандырарлык болгон, сиз атын таппай калдыңыз да. Темир жол куруучуларга арналган бул музей. Бүгүнкү күндө бул жерге 4 адам жайгашкан. Ошол учурда 4 адам жашап иштеген. Бул Байкал-Амур магистралы деп ушундай чоң темир жол аябай. 3-2. Команда оюнун улантат. 6-чы раунд. Бул магистрал Чыгыш Сибирден баштап, Дальний Восток дейт. Ошол жакка чейин 4324 километр. Элестетсеңиздер. Василий Станчук, Беларусь Республикасына силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, экранга көңүл бурабыз. Эмнени көрүп турасыз? Жаныш мырза? Асылып турган Шылкыйгандар деп ат коюп алдым менчи. Мен ушуну ат коюп алдым, шылкыйгандар депчи. Спирт ичимдигин ичип мас болгон адамдарды орустар мындай баягы баш жазуу деген бир эмелер болгон да, похмелье деп коет да. Биздин кыргыздар айрым ичкен адамдар баш жазабыз деген бир сөздөрдү айтып жүргөн да. Бирок спирт ичимдигин ичүү учурда мына бир өтө азайды. Бул жакшы көрүнүш.
орустардын ошол похмелье деген сөзү латынчага которгондо мааниси илинип турган деген маанини билдирет экен Ажой мырза. Илинип турган дегенчи. Сүрөттө сиздер карап турсаңыздар, аркан жип тартылган жана мас болуп баягында бир көчөдө калган же колго түшүп калган бир ички иштердин илинип турган сүрөтүн көрүп турасыз. Бул кадимки документалдык фото сүрөт. Бул сүрөт Британияда 20-кылымдын башында тартылган. Британияда 20-кылымдын башында тартылган экен. Бул сүрөттө мындайча айтканда көчөдөгү сел саяктар ошондой ичкендер үчүн өзүнчө бир жиптен жасалган керебет деп ушинтип коюшкан экен. Жиптен жасалган керебетте илинип ошол жерде эс алып атат депчи. Эми сиздерге суроо. Эмне себептен көчөдө калган сел саяктарды жана спирт ичимдигин ичип ушундай бир колго түшүп калган, жатар жери жок адамдарды ушундай абалда кармашкан 20-кылымдын башында? Караңыздар, эмне үчүн? Кетти минута. Солугуш үчүн. Аны өлүп калбаш үчүн. Өлүп калбаш үчүн. Себеби адам баласы көмкөрөсүнөн жатканда ошо өлүп калып, ошо жүрөк токтоп калыш үчүн. Ошон үчүн мына мас болгон адамдардын көпчүлүгү ошо шартеле көмкөрөсү менен жатып калат. Көмкөрөсүнөн жаткырбайт өзүчү. Ооба, ошого жатып мына Башы ылдый болбош керек да. Спирттин количествосу көп болсо мейли. Кусаттагы тез неме жазылат. өлүп калбаш үчүн эле. Мындан соң күн көрүүгө эме болуп калат, ошо Өлүп калбаш жипке үчүн. асып коюшат дейт. Ооба, өлүп калбаш үчүн. Ошо сел саяктар деле мисалы үчүн азыр мына бизде деле кышында адамдар өлүп сууда жатып калганда Көмкөрөсүнөн жатып, бул жүрөккө баягы эмеделе бар тура жатуу деген бар го, ооба жүрөктүн эмеси да. ошондо бул жерде Бирок кысылып калат да, өпкө кысылып Мээге. сел саяктарды көчөдө калган үй жоктор деп. Биринчиден экономия болуп атат, экинчиден адамдардын саны азайбаш үчүн, үчүнчүдөн каза болуп калбаш үчүн, тез солугуш үчүн баардыгын бириктирип туруп небейсиз. Негизи Место дагы азыраак. Анан баарын чогултканда эми ар жерден эме кылганга караганда мындай бир Турсаң ордуна азыраак. жерге Тек чогултуп турган жок берет. Солуктуруш үчүн өзүнө келтириш үчүн негизи. Менимче бек турган жооп берет деп Алпаруучу калган бек турган жооп берет бул суроого. Динара капитан кыйнабай эле. Команда менен биргеликте биз ушул вариантка токтолуп атабыз. Себеби биз өзүбүз көрүп жүргөндөй эле мас абалындагылар көмкөрөсүнөн жатып өлүп калышат, же болбосо солу каза болуп калышат. Ал эми бул жерде ошонун алдын алып, баарын чогултуп туруп, баарын бир жерге солуктуруш үчүн. Жооп кабыл алынат. Урматтуу команда, урматтуу билөрмандар. 20-кылымдын башы 1900-жылдар. Эмне үчүн буларды монтип арканга илип койгон? Жаткызып койсо болбойт беле? Бек Турган мырза айтып атат, жаткырып койсо, көмкөрөсүнөн жаткырып койсо, дем алуу органына кыйынчылык болуп өлүп калышы мүмкүн, каза болуп калышы мүмкүн деп атат да. Маселе башка жакта, урматтуулар. Маселе башка жакта. Өлүп калышы мүмкүн, бирок башка себептен. Бек Турган мырза. 20-кылымдын башы. Ошол кездерде Тарел мырза. Солуктуруучу жайларда азыркыдай жылуулук болгон эмес. Азыркыдай жылуулук болгон эмес, полдор болгон эмес, жылуулатуу системасы коюлган эмес. Эгерде буларды ушул абалында бетонго жаткырып кое турган болсо, Бек Турган, улар сууктан өлүп калышы мүмкүн болгон. Дем алуудан эмес, сууктан, себеби жер бетон. Ошон үчүн булар илип коюп атат. Маселе ушул жерде, урматтуулар. Чамдаңыздар. Теңдешүү кайрадан. 7-ci раунд. 7-ci раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн күзгү сериялардын 3-чү туру Динара Сапарон командасы ойноп жатат. Бүгүнкү оюнда Жамалдин Нурбаев Араван районунун тургуну силерге каршы суроо берет. Япония мамлекети Советтер Союзунан тонналаган сынык бөтөлкө шишелерин импорттоп сатып алган. Ал бөтөлкө сыныктарын дароо эле алар деңиз жээктерине төгүп салышкан. Убакыт өткөн сайын деңиздин толкуну, суунун кыймылы ал шиштүү бөтөлкө сыныктарын адамдын бутуна зыяны тийбей турган даражада жылмакай кылып койгон. Мисалы үчүн силерге бир сүрөтүн көрсөтөм азыр. Мисалы, мына
Ушу жээктен алынган сүрөттөр, Япониянын ушу деңиз жээктеринен алынган сүрөттөр. Дагы бир кооздугу бул деңиз жээктеринде түстүү айнектер өзгөчө бир көрк берип турат, караңыздар, а? Урматтуу билермандар. Маселе бул кооздукта эмес. Маселе бул кооздукта эмес. Япония СССРден бул сынык бөтөлкөнү ошончо көп көлөмдө сатып алуусуна негизги максаты башка нерседе болгон. Мындай кооздуктарда эмес. Төгүп салып атат, көрүп атасыздар. Эми силерге суроо. Эмне максат бар мынча көп көлөмдө сатып алууну? Кетти минута. Японияда цунами көп болот. Ошону алдын алып себеби ал деңизде мына адеп булар ушунчалык тез толкун боло бергендиктен ошо мына шишелер дагындай өзүнчө немеге айланып калат экен, көрдүк да. Ошо тез кооздукка эмне үчүн бул эме тосуш үчүн ошол эмени цунамини тосуш толкунду толкунду тосуш үчүнбү же ошол толкун шаарга мындай Япониянын бир жээгинде чыкканда алек таш чыкпай ошо же шагыл чыгабы? Балдар өлүп калат. А шишеде неме болбойт. Бул тилбейт. Шагалга аралашпаган шишелер ошондой. Жок, экспорттора тиешеси жокпу? Бул мамлекеттик немене эмеспи? Саясатына же камин ким кандай карманат? Жок, сатып алып атат. Ал Япония СССРге каршы саясат жүргүзбөйт, андайчы. Сатып алып атат, по-моему, Бул өздөрүнүн пайдалуу болуп атат да ошон үчүн. балдар жээкке чыгып өлүп калгыбай, жээкке чыкканда баягы шишенин неме сыйгалактан бирок немелер ошо япондор неменин үстүнө деңиздин үстүнө коет. Россия иш басып алып бир нерсе болгон эмеспи? Экспорт негизгиси ошол деңиз немеси цунамини ошол экономика. Динара айым. Динара ким жооп берет? Бул суроого Аруке жооп берет. Аруке. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биздин команданын ою боюнча булар ошол чек арага, то есть бутылкалар, то есть мисалы Японияга жеткирилип атканда сынып калышы мүмкүн. Же болбосо макуланда так жооп чек араны аныктайт. Башка мамлекеттеги адамдар ошол Япониянын чек арасына кирип кетпеши үчүн сынык бутылкаларды коюп коюшкан. Жооп кабыл алынат. Башка айла жок. Мен бул сүрөттү бекер коюпмун. Мен бул сиздерге жөн эле мындай эме катары койдум эле да, телегөрүш жөнөткөн экен да. Караңыздар, туура жооп. Алишер, сизде вариант жокпу, сагым? Жок, а? Данияр. Иштеп атабы? Иштеп атат. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биздин команданын пикири боюнча бул япондор экономикалык бир максатта буну ишке ашырышкан. Бул сынык бутылкалар арзан болгон. Булардын максаты ошо сынык бутылка болгон эмес. Ошо булар ошо деңизде эле булар ырыктырышкан. Ошо аларга бул тара керек болгон. Тара Россияда жыгачтан жасалган да. А буларга жыгач керек болгон да. Россияда билесиздер жыгач ресурстар аябай көп. А Японияда токой жок. Ошого буларга жакшы качественный андай жыгач керек болгон да. Тарыхта ушул Болгондо дагы кээ бир жыгачтары керек болгон япондорго, урматтуулар. Шишени кереги жок япондорго. Мындай бөтөлкө, мындай жыгач ящиктерде орустар жөнөткөн. Тонна, корабль, контейнер. Шише сыныктар, урматтуулар. Эмне кылат япондор аны? Маселе анын сыртындагы тарада, Аруке. 4-3. 8-ci раунд. 8-ci раунд. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге суроо жөнөтүп уланта бериңиздер. Биз суроолор кабыл алабыз. Суроо жөнөтүү эрежеси мурдагыдай эле. Суроо эсинин фотосу, дареги, телефону жана суроонун маалымат булагы кошо жазылыш керек. Мурда оюнга коюлбаган жаңы суроо болуш керек. Бизге келген суроолордун дээрлик 30% мурда коюлган болуп калат да кээде. Азамат Калдарбаев, Жалал-Абад облусунун тургуну. Суроого көңүл бурабыз. Түрктөрдө карамандын коюну кийин чыгат оюну деген сөз бар экен. Карамандын коюну кийин чыгат оюну. Бул сөзүн келип чыгышы төмөндөгүдөй болот. Осман султанына каршы күрөшкөн Караман би бир күнү колго түшүп, султанга алынып келинет. Ушул жан коюнумдан чыкканча сизге кыянат кылбайм деп сөз берет Караман султанга. Бирок султандын алдынан чыккандан кийин дароо бир ишти кылат. Бир ишти мен басым жасап атам. Андан кийин кайра султанга каршы иштерди кылып баштайт, чыгып алгандан кийин.
Көп узабай Караман би дагы колго түшөт. Султан, сен мага жаның менен сөз бердиң эле го, дейт. Караман би берген сөзүндө турганын айтат. Мен сизге сөзүмө турдум дейт. Урматтуу билермандар. Ал кандайча сөзүнө турду? Кетти минута. Бул бир сөз айтат да, бери чында ойлосоңор, бул бир сөз айтат. Сөзүмдө турдум деп атат. Ого бир сөз берип атат да бул. Бул сөз бергенде, значит, мен алиги Ушундай кылбайсың дегенде ооба деген да. ооба деп айткан да. Мен муну кылган жокмун, мен башка нерсени кылдым деген. Ошондой. Жок, ошол нерсени кылдым, бирок мен сөзүмдө турдум. Ошол не сөзүмө турганча эле кылдым, бирок мен алиги бузган жокмун, сөзүмдү бузган жокмун деген нерсени айтат. Бул жерде значит деген Ошондо, короче, буга каршы мынтип күрөшпөйм деп атат дагы, баягы сөзүндө жок башка нерсени кылып ооба атат да. эмеген ошонун сөзү тескери болуп атат да, бирок буюм баягы вазирлик кылып баягы күчүнө таянып атат да. Турабы? жок, мен жаңсыкенин колуна түшүп калдым. Андан мен келдим да, мени өлтүрөйүн деле, мен сөз бердим. Болду, мен эме кылбайм, каршы чыкпайм дедим да, кайра чыгып эле ошол каршы иштерди кылдым. Андан бул убакыт өткөндөн кийин кайра мени кармап келип атат. Кармап келгенде мен сен каршы чыкпайм дедиң эле го деди. Мен каршы чыккан жокмун, сөзүмө турдум дедим да. Ошондо мен эмне кылсам? Султан сарайынан чыкпа десе керек да, ошо сарайдан чыкпай туруп эле жасап аткан болушу мүмкүн да ошол. Ошо болушу мүмкүн. Бул ошо сөз бергенден кийин бир ишти жасап Чыкпайм деген аны мен сарайдан чыккан жокмун дешим мүмкүн да. Сарайдан чыкпайсың десе керек да. Сарайдын ичинде болсоң бир нерсе жасай албайт деп ойлошу мүмкүн да. Жанында жүргөн болсо көзөмөлдө болот деп. Жок, буну кармап келди деп коюп сарайдан чыккан да. мисалы өзүнүн жанын коюп сөз бериптир биринчи. Убакыт аяктады. Ким жооп берет Динара? Ордодон жардам аласыздарбы же жооп бересиздерби, кандай? Өлүп калсам мен кылбайт эм, ошо өлбөгөнүм үчүн кылтам деген. Кара жаным чигет эле кене менен. Тирик мен деген. Динара, Урматтуу алып баруучу, Ордодон жардам алабыз. урматтуу, жакын келиңиздер. Командага жардам бериңиздер. Кетти 20 секунда. Башка бир жан өзүнүн мисалы коюнда башка бир жандык болгон. Мен ушу жандык өлгөнгө чейин сага баш ийем деген. Өзүнүн жаны менен анын жаны менен өлтүрүп ийген же өлтүрүп койгон да. Башка нерсе. Аны кой берип ийген балким. Мисалы. Любой жандык да эми. Өзүнүн кичине жандык. Коюнда ошол жанды бекитип алган да. Коюнда бир жандык бар болсо, ушунун жанын айтканда. Кара түстөгү нерсе бар. Кара түстө. Динара, Ордо жардам бүттү. Урматтуу алып баруучу, бул Ордонун вариантына жардамындагы варианттарды дагы пайдалануу менен жооп берип көрөлү. Бул жерде коюнунда жанагы чымчыкпы, кандайдыр бир башка канаттуубу, бир башка жандык болгон. Ошону ошолнун жанын эме кылган болуп атат да, Караман. Мына мен сөзүмдө турдум деп турганан койнунан ошол кандайдыр бир нерсени, жандыкты алып чыгып көрсөткөн. Тагыраагы көгөчкөн болот мунун коюнунда. Падышанын алтынан чыгаар zaman көгөчкөн учуруп жиберет дагы. Мына мен сөзүмө турдум деп ошол жерде актанып кеткен. Ордон жардамы силерге упай алып келди. Кайрадан теңдешүү 4-4. Кайрадан теңдешүү. Эми ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыздар. Мындан бул жака жардамдар түгөндү. Өзүңүздөрдүн интеллектиңиздерге таянышыңыздар керек. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Эми аябай сергек ойношуңуздар керек. Аябай сергек болушуңуздар керек. Премьер лигага чыгып алуу үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк бул. Эгерде ишенимдүү жооп болсо, мөөнөтүнөн мурда токтотуш керек. Актив дизайндын суроосу ойнотулат. Актив дизайн биздин өнөктөшү силерге каршы суроо берет. Урматтуу көрөрмандар, бул шаарда адамдар өтө көп болгону менен эч кайсы бир мамлекеттин борбору деп эсептелбейт. Бул кайсы шаар? Адамдар өтө көп, бирок борбор эмес. Кетти. Жаңы Зеландия. Жаңы Зеландия мамлекет бол. Мамлекет. Шаарда адамдар көп болгону менен Бир мамлекеттин борбору эмес. Гонконг азыр кимге карайт? Кытайга карайт. Бирок өтө Индиянын борбору бар. Индиянын борбору бар. Бул шаар экен, эч бир мамлекеттин борбору эмес экен, бул шаар.
Бул шаар, жер шары. Жер шары. Жер шары бул. Бул жер шары. Адамдар көп. Борбору жок да. Жашап Жер аткан шары болушу мүмкүн. Bunun борбору жок. Bu hiçbir Yok, şahar da- emez, boru Борбор emez. эмес, а? Иши Жер мамлекеттин шарындагы борбору. башка Жашап башка аткан барат. борборубуз жок. Эки бул бир Bu şahar da da ek abi. Şahar деп Şahar bu cer şahar. sorulaytı da. Ek abi ne bir abi. город деп эле Аляска, Паляскалар шаар эмес, а? адам аябай көп Жол. Деме Америкага карайталар, а? Ha işte. Карабайсыз да. адамдар көп болгону менен борбор эмес, кана варианттарын. Ватикан эмеспи? Неге? Бул шаарда адамдар көп болгон. Vatikan en kişineki memleket de. En kişine memleket. Борбор мамлекет бар. шанхайда Шанхай. Şanghay, Gangkong. Шанхайда адам көп, өтө көп. риодо Чечен эмес, неме борбор эмес, а? Rio de Janeiro boru da. Динара ким жооп берет? Адамдар өтө көп. Мына толуктоо киргизип алалы. Шаар дегенде бир абы же эки абы? Шаар. Эки. Шаар дедим. Адамдар өтө көп болгону менен бирок кайсы бир мамлекеттин борбору эмес бул. Адамдар өтө көп бирок. Ким жооп берет? Аруке жооп берип көрсүн. Аруке командага 1 упай алып келесизби же 1 упай алдырасызбы? Кайсы шаар команданын бул? ою боюнча биз шанхай деп ойлоп атабыз адамдын саны аябай көп Бомбей. Индиядагы Бомбей. Шанхай. эч бир мамлекеттин борбору эмес Мумбай. мумбай алфар урматтуу Анакей баш айланды. Мумбай, Шанхай. Кайсы Мумбай деп атасызбы? мумбай Мумбай жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул шаар касиеттүү Мекке шаары. Урматтуу билермандар. Кантип билбей койдуңар муну? Умрага барууга чакырып кетем, умра сапарына барып келиңиздер, убакыт болсо барып туруңуздар. 10-чу раунд урматтуулар. Тандаңыздар. Раунд. Команда теңдешеби? Же 6-4 эсебинде дагы түшөбү? Сиздерге каршы Жаныбузак Садир уулу Базар Коргон районунан суроо берет. Урматтуу билермандар. Бир сериалдын каарманы жалгыздыктан тажап китепканадан Дос табуу сырлары аттуу китепти алып окуйт. Дос табуу сырлары. Бирок андан майнап чыга бербейт. Жана бир тууганы ага ушундай бир тизмени сурап алууну сунуштайт. Албетте бул эң туура жол болчу бир тууганына. Сиздерге суроо. Каарманыбыз кандай тизмени же кимдердин тизмесин алышы керек болчу? Жалгыздыктан тажаган. Китеп алса өзүң менен өзүң эң жакын дос негизи өзүң менен өзүң дос болуу. Китеп алган тизмени сунуштайт сериал кайсы сериал эме? Bir serial Karman'ın dost tavu sırların degen kitapta aldat diyor da hazır kitapta alıp izliyor da. Okçu der, bu tapkaptır yani. Ana bir tane buga sunuş kıldılar. Sen bir adamların Tizmi. birinin dedi üç adamların dedi. Bir тууганым дегенде Алууну сунуштайт экен. bir тууган десе мусулман bir тууган пайгамбар саллаллаху Yok ayetiniz lan. Кайсы сериал бул? Бир сериалдын Пайгамбар жөнүндө тартылган кино. Бир сериалдын каарманы болуп атат. Дос табуу сырлар деген китепти окуп атат. Бирок андан кайна болбоду. Anan tezrak Бир dedi. тууганы бир тизмени сурап алууну сунуштап атат. Ошол эмнени кайсы тизмени сурап алып атат бул? Куран Куран эмеспи? Куран. Ушул эң дос менен ушу Аллахтан Куран. Ошол кайсы сериал бул? Ошо пайгамбарыбыздын Diye bir tizmeni soradak dedi. O Allah'ın dost kaytan sıfat olursun. Динара. Сонун суроо. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Бек Турган жооп берет. Бек Турган. Ошол жерде китепканадагы да себеби кимдер кайсы китепти көп кызыгып окуса Бек Турган. окуган окурмандардын тизмеси. Кайсы китепти? Дос табуу деген китеп. Дос табуу сырлары. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Дос таппай жүрөт булчу. Дос таппай жүрөт. Бир тууган айтып атат. Бир тууганы. Сен китепканага барып,
ушул китепти алып окугандардын тизмесин тактап ошолор менен сүйлөш дейт. Жоопту мен канааттандырылып туура деп эсептейм. 5-5. 5-5. 5-5. Эмне раунд? Наркул Көчкөновдун суроосуна келип токтоду. Аксы районунун тургуну. Сиздерге суроо. Азыркы заманда бардык өндүрүштөрдө жана складтарда дээрлик 90% ишканалар ушул нерсени колдонот. 90% ушул нерсени колдонушат. Себеби аны менен жумуш аябай бат бүтөт, тез бүтөт. Мунун саны чындыгында көп азыр ишканаларда, складтарда. Себеби мунсуз жумуш оорлошуп кээде мындай жүрбөй да калышы мүмкүн да. 1800-жылдардын аягында алар биринчи жолу америкалык фабрикаларда пайда болгон. Келип чыгуу тарыхы ошондой болуп атат да. Кийин 20-жылында бул аябай мындай бир көбөйдү да. Урматтуу билермандар. Өндүрүштөрдө, складтарда 90% ишкана колдонгон бул нерсе эмне болушу мүмкүн? Кетти минута. Роботтор качан пайда болгон? Жок, робот эмес. Складтарда деп атат. Лифт эмеспи? Лифт, интернет, бана тара нары бери ташыганда, Арaba, неме таразы. Тез неме кылган ошо тара болушу мүмкүн, лифт болушу мүмкүн. Калькулятор болушу мүмкүн. Эсептеп чыгарганга. Бул барантар башы көп да. Складтарда өндүрүштө деп атат ошо да. Кайсы Иш тез бүтөт дейт. Иш тез бүтсө, значит ишин тез бүтүш үчүн нерсени эсептеп чыгарыш үчүн калькулятор керек, таразы керек. Ошо эми 800 камералар эмеспи? Фабрикада Камера качан пайда болгон? Камера, SMS, кат жазышуу. иш тез бүтөт деп жок, атат. иш өндүрүштүк ишканаларда дейт. Жок, неме 1800-жылдардын аягында акшда пайда болгон. Интернет дегенди алып салгыла, калькуляторун дайындайлар жок. 1800-жылы фабрикада пайда болуптур. Америкалык фабрикаларда. Тараза эмеспи? 20-кылымда көбөйүптүр. Таразы эмес, жанагы Есептөө эмне жанагы экономический немелер да болуп калды го. Значит, бул пайдалуу нерсе болуп атат, убактуу, күчтүү бир нерсени үнөмдөө атат. азыр бардык өндүрүш ишканаларында, складтарда пайдаланат бар экен да. Ар нерсе бар да, складда вообще барат көп да. Погрузчиктер булат жанагындай көтөрүп жерге кара деп коймойм. Кайса токтолобуз? Өндүрүштү заводдор дейт. Өтө көп. Кара. Дагы Складтарда кара. кайса токтолобуз? Иштерди өндүрүштүк ишканаларда. ленталар колдонуш. Динара, ким жооп берет? Акыркы раунд. Динара. Так. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Ажыбай мырза жооп берет. Ажыбай мырза. Урматтуу баштоочу, биз команда менен келишип ойлонуп мындай бир жыйынтыкка токтодук. Азыр ленталар бар го, жана өзү жүрө бере турган, ошого бир нерселер салып койсо, бир жерден экинчи жерге бара берет да. Ошол түзүлүшүү механизмби деп ойлоп атабыз да. Жооп кабыл алынат. Бардык эле складтарда лента болушу мүмкүнбү деген суроо пайда болот. Талкуунун арасында Ажыбай мырза өзү ошону мисал кылып келтирди талкуу арасында. Муну поддон деп да айтып жүрөт, тарел. Азыр сиздерге мен сүрөтүн көрсөтөйүн. Бул ошол азыр эмне деп коебуз азыр? Ажыбай? Кара деп коет. Кара деп коебуз, паллет деп коебуз, туурабы? Паллет дейбиз көбүрөөк, мындай өндүрүштүк аталышы ушундай. Бул ошо бир жүктү алат өзүнө, жүктөп апарып туруп, кайра бир жерге апарып жеткизип берет. Оор баягы ящиктер болот, башкалар болот дегендейчи. Кайсы жактан лента оюңса келди, мен таң калып атам да. Оюн жыйынтыкталды. 1 упай. Жайкы серияда 6-3 болгон. Бирок азыр салыштырмалуу жакшы, бирок ошентсе дагы жалпы эсепте команда жеңилип калып атат да. Барбол адалтаттуу дайыма жаңы гана сиздерге ийгиликтер каалайт жана жакшы маанайды каалайт. Урматтуу телекөрүүчү, урматтуу билермандар, мына ушу менен биздин бүгүнкү берүү соңуна чыкты. Бири күчтүү бирди жыгат, бири күчтүү миңди жыгат. Кийинки оюндарда көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.